Жақшылықта жарышқан жалауаттықтар. Тартып жесең тай ашырасың деген ата бабаларыбыз. Елге раза күтүүдө ысырапты чектеп, тойду өзүң билгендей өткөр деп калчу аксакалдар. Эми мынтип жада калса адал болгон тойлорду да ашыкча ысырап кылуу менен арам даражасына чыгарып алдык. Мындан сырткары күн сайын өтүп жаткан сан эсеби жок маареке, олтуруш, юбилей, туулган күн, бүтүрүү кечелери көбөйдү. Жалпылап алганда кыргыз бул дүйнөгө жеп ичип, ошол маарекелерди өткөрүүгө жана өлүм түгүнө бир нерсе жыйганга эле жаралгандай. Бул нерсени тыйбасак болбойт. Дүйнө жүзү космоско спутник учурган чакта биз кыйналып тапкан ырыскыбызды болбогон нерселерге чачуу менен убарабыз. Өзүбүздү ойлобосок да келечекти ойлойлу. Жалпы жонунан бирок жылыш бар. Мисал өткөн эле жумада Жалал-Абад шаардык кеңешинин сессиясында үй бүлөлүк маареке жана каза болгон адамдын урматына өткөзүлгөн иш-чараларды тартиптештирүү маселеси каралды. Ага ылайык кээ бир сунуштар ортого чыкты. Биринчи, бешик той, тушоо кесүү, сүннөт той, нике той, куда тоосуу жана башка үй бүлөлүк маарекелерди өткөрүүдө бир койдон ашыкча мал сойбоо жана ысырапкерчиликке жол бербөө. Экинчи, үйлөнүү үлпөт тоюндагы коноктордун саны 350 кишиден ашпашы керек. Үчүнчү, үйлөнүү үлпөтүндөгү унаалардын кортежи бир жеңил машина, 5 орун жана 2 кичи автобустан ашпашы керек. Бир нече жандык союуга, кийит кийгизүүгө жана ашыкча дасторкон жаюуга тыюу салынат. Адам каза болгондо аны жерге берүү зыйнаттары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан чыгарылган фатвага ылайык ишке ашуусу шарт. Алгачкы 3 күн ичинде өлгөн адамдын үйүндө жандык союуга, дасторкон жаюуга жана кийит кийгизүүгө тыюу салынат. 5. Куран окутуу, ихсан кылуу аземи 3 күндөн кийин бир кой союу жана жакын тууган уругу менен чектелген таризде өтүүсү сунушталат. 6. Мындан ары бейшембилик, пайшамбилик, жетилик, кырктык, кыркылыгы деген нерселерден баш тартуусу сунушталат. Өткөзүүнү каалаган учурда жакын гана туугандар менен жандык сойбой өткөрүүгө уруксат берилет. 7. Жылдык жана ашын берүү учурунда бир жандык союу менен гана чектелүү сунушталат. Негизинен бара-бара бул маарекелердин ордуна ага кеткен каражатты жолдорго шагыл төгүү, көчөлөрдү жарыктандыруу, тротуар жасоо, жетим жана жесирлерге жардам үчүн сарптоо демилгеси көтөрүлдү. 8. Өлүм болгон жерге атайын кошок айткан кошокчуларды чакырууга, ак кийди жана көк кийди адатына жыртыш таратууга тыюу салынат. 9. Ошондой эле пакет таратууга жана свет алып келүүгө да тыюу салынат. Анын ордуна акчалай жардам берүү сунушталат. Аталган сунуш жана демилгелер албетте дагы да ысырапкерчиликти ооздуктаганга жетпеген чаралар. Бирок жоктон көрө жогору. Балким Жалал-Абадтык туугандардын артынан жерлерде кулачын жайган ысырапкерчиликтин тамырын кырка турчу эрежелер кабыл алынып калар. Жакшылыкта жарышалы. Урматтуу калайык. Сиз мындан тышкары дагы кайсыл маарекелерди жана кандай жол менен чектөө киргизүүнү сунуштайт элеңиз? Өз пикириңизди калтырып кетиңиз. Ар бир пикир маанилүү. Ысырапкерчиликке каршы казатта бирге аракет кылалы. Буйруса, бул балени да биргеликте жеңебиз. Урматым менен Нуриет Абдилазиз. Бул балени да биргеликте жеңебиз. Бул балени да